Прокуратурага УКМКга кайрылып, бирок эч кандай жооп ала албай жатабыз деген Нигора Тешебаева кимден жардам сурашын билбей жаткан мезгили. Анын айтымында Абдрахман аттуу киши 23 август күнү үйүнө бир таңгак чөп алып келип берген. Окуянын баары ушул жерден башталган. Кошумдукиде анага эхсан болуп атууда, шашылыш. Эртең менен бир ором чөп алып келди. Ошол күнү кошунабыз түрөө өткөрүп, биз жардам берип жатканбыз. Ошого чөпкө деле маани берген эмеспиз. Түштө Абдрахман чалып, каяктасыңар, койго чөптү берип көрдүңөрбү деди. Ал граждандык форма кийген Кахраман Юсупов деген бала менен келди. Бул иним деп айткан. 5 мүнөт өтпөй эле онго жакын милициянын ыкчам тобу келип, сүрөткө, видеого тартып, анан күйөөмдү алып кетти. Караганымыздан жок чөпкө деп айттык. Нигора Тешебаеванын айтымында эртеси күнү алардан укук коргоо органдары алгач $1000, кийин 40 000 сом таап берсеңер, күйөөңөрдү бошотобуз деген. Бирок алардын үй бүлөсү мындай акчаны таба албаган. Сен энди колуңдан келген аракетти. Күйөөм сен колуңдан келген аракетиңди кыл деди. Бизден сураган акчаны бере албаганыбыз үчүн бир күндө делону жабып, сотко өткөрүп жиберди. Бирок тергөө болбой эле турат. Мени сотко чакырган жок. Ал эми Абдрахман ачыкта жүрөт. Менин оюмча, бул киши милициялар менен иштейт. Эч ким тергөө кылган жок. Масалан, мени тергөө чакырмады. Билбеген адамга бул чөптөр кадимкидей эле жол жээгинде өсүп турган жөнөкөй эле чөптөрдүн катарын толуктайт. Ал эми билген адамга бул кара куурай баңгизатка кошулуучу чөптүн бири. Ал эми Кара Суу районуна караштуу Сабай айыл өкмөтүнүн бир тургуну мына ушул чөптүн эмне экендигин билбей чаап алып, учурда ага карата тергөө иштери жүрүп жатат. Абдрахман деген кишиден жабыр тарткан экинчи адам Мирас Темирбаев. Ал да азыр темир тор артында. Жубайы Эркинай Адахамова 29-июль күнү күйөөсү чөп оргону талаага барып, милициянын курулай дооматына кабылганын билдирди. Эркинайдын айтымында күйөөсү кара куурай экенин билген эмес. Күйөөсү баңгизатты майдалап саткан деген берене менен камалган. Чөп ооруйсуңар деп, чөп оорутуп неме кылган. Булар обычный чөп оорган. Бул эмес деп кара курайды көрсөткөн. Ошо кара курайды неме кылып терип бергенде, уже машинеге жүктөгөндө иш акың берем деп туруп бергенде, ал капталып кеткен. Күйөөм Кара Сууга машина токтотом дегенде эле экте оперлер келип туруп эле бул басып кеткен да. Тергөөчү ошо немесин акчасын мына визитка дегенде неме кылып туруп, кагаздарын көрсөткөн, мына акчалардын копиясы, сериясы деп туруп неме кылган, күбөлөрдү ham өздөрү жетелеп алып барган. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүргүзүүгө каршы күрөшүү кызматы нааразы болгон тараптын айткандарын толугу менен четке какты. Алардын берген маалыматы боюнча аталган инсандарды кармоо жана тинтүү учурунда алардын жанынан наркотикалык каражаттар жана акча табылган. Бул адам жашаган үйүндө, ошо Ош шаарында сарайдын ичинен 2 кат наркотикалык каражат табылып алынган. Bunun salmağı 19 kilogram, 650 gram болгон. Андан тышкары героин жана марихуана баңгизаттары табылып алынган. Бул боюнча да белгилей кетсек, бул дагы бир нече жолу соттолгон экен. Буга чейин Мирас Темирбаев 11 жыл камакта отуруп, 2019-жылдын 12-август күнү эркиндикке чыккан. Ошондой эле Нигора Тешебаеванын жолдошу Исахан Исаханов да темир тор артында болгон. Аларды атайын каматты делген Абдрахман деген киши да мурда соттолгону маалым болду. Зиягүл Болот кызы, Айкөл Олжобай уулу, ТМЖ жаңылыктары.